Алмаз Акунжанович, мен бүгін құрылыс компаниялардың жабыр тартқан жарандар мәселесін көтерейін дедім. Мындай айтқанда дольщиктер. Алар кимдер? Алар дээрлик көпчүлүгү биздин мигранттар, сыртта жүрүп талаалап, эптеп акча таап, ушу үй ала алайын дегендер. Эң акыркы акчаларын топтоп, ушу үй ала алайын деген өзүнчө бир биздин катмар колунда жок адамдар. Арасында бар байлар, бирок алар аз эле да. Бизге биздин да ал жерде күнөө бар деп эсептейм. Анткени өз учурунда тийиштүү мыйзамдар кабыл алынмай калып, ушундай алдамчыларга жол берип койгонбуз да. Алдамчылар мына компаниялардын саны 42 экен. Биз жакында мына Эрлан экөөбүз мына жакында эле алар элдер менен жолуктук. Чын айтайын, ал залга батпай калды элчи. Ал билгени эле, билбегени канча? 42 строй компания мына бүгүн ушу биздин элдерибизди алдап жүрөт да. Сиз жакында мына токтом кабыл алыппыз, аябай жакшы токтом кабыл алыппыз, жакында эле положение. Ал положение токтом менен мындайлар мындан ары болбойт да. Алдамчылар болбойт. Жакшы неме дольщиктерге мындай биздин жарандарга иштей турган жакшы кабыл алыппыз. Бирок буга чейинки алданып калгандарды эмне кылабыз? Мен ойлойм, буга сөзсүз түрдө Алмаз Акунжанович президентибиздин өзү ишине киришип койсо жакшы болот эле. Суранат элек. ГКМБга поручение берсе, тийиштүү мамлекеттер органдык аралык мындай комиссия түзүү абзел экенин көрүп келдик да. Көрүп келдик. Анткени ал жерде ар кандай мындай окуялар бар экен. Мисалы, үйдө жашайт, алган, дагы эле коммуникациялар төлөй албайт. Анткени вод боло элек. А вод эмне үчүн боло элек? Анткени жанагы хозяйыны же жок, же өлүп калган, же болбосо бир сот маселеси менен жүрөт, а эл жашап атат ошочу. Мүмкүнчүлүк түзүп берсе, мисалы, ТСЖ кылып туруп, убактылуу водко мындай мүмкүнчүлүк берип койсо, алар кадимкидей эле мындай толук түрдө жашап калат эле да. Экинчиси, ошол жерде кош ээлик, мындайча айтканда, бир эле техпаспортты экөөнө, үчөөнө, төртөөнө чейин сатып берген учурлар бар да. Аны дагы азыр мына мыйзамга өзгөртүү киргизип атабыз, анан мына положениеде да бар экен, ал токтолот да, мындан ары андай болбойт. Бирок буга чейинки сатылып калгандарды дагы реалдуу түрдө колунда жокторго бергенге мүмкүнчүлүк түзүп, ал жерде бизнесмендер да бар экен, 2-3 үй алып, арендага берип, аларга эмес да. Жок, жалпысын аларга да восстановить этип бериш керек. Бирок ал соттук процесс менен өтө узакка уланып кетип атат. Жылдап, 4 жыл, 5 жылдан бери жүргөндөр бар экен да. Бирок тез арада алардын маселесин чечип, мындай ээликти берсе берип, комиссия карапчы реалдуу түрдө. Калганын реалдуу түрдө баягындай жабыркагандарды жана муктаж болгондорго азыр мына госипотека куруп атпайбызбы? Госипотекага очередке тургузуп, ошого мүмкүнчүлүк түзүп берип койсок да. Анан кийин жанагы сот бүткөндөн кийин акчасын алгандан кийин кайра бул жакка иштеткенге мүмкүнчүлүк түзөт эле.